Салмастар ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, Кыргыз алкагында керемет беттештерди өткөргөн ал тууралуу алда кенен сөз кылабыз. Абдышат Абеков 16 номерда жана борбордук чабуулчу 14 номердагы Артем Сердюк ышкырык жаңырды. Дал ушул жерден Абдышат командасы топту оюнга кошту дагы. Толе Власичев дал ушундай аралыктан дарбазага сокку жолдоп жүргөн учурларын бир топ көргөнбүз. Азыр Хакимовго чыгарылган пас жана дарбазаны көздөй сокку, бирок жакын команданын карамагында Кайрат Жыргалбек уулу топ менен бара жатат. Кайраттын узаткан пасы жана Ягер азыр канчалык күч менен топту дарбазага киргизүүгө дагы турат болуш керек. Атай Жумашев ал ортодо сол канат менен кирип бара жатат. Атай Жумашев борбордук чейин кирип барды. Мусабеков топту. Азыр Мусабеков Арлендин чимирлеткен тобу жана гол! Эсеп 1-0. Арлен Шаршенбеков дал ушул жерден топту калдыратып, эсепти дагы ачып олтурат. Өзүңүздөр көргөндөй Фархат Мусабековго алгач пас барды. Ал 2-3 оюнчу менен күрөштү жүргүздү. Андан ары Арлен Шаршенбеков алыскы бурчка кубаттуу эмес, тамай жана техникага салып туруп гол жолдоп олтурат. Эсеп 1-0 ардактуу футбол сүйүүчүлөрү. Абдышат командасы дал ушул беттеш башталгандан бери көксөгөн абалына дал ушул 37-мүнөттүн жүрүшүндө жетти. Арлен Шаршенбеков жаланганан ушул жок эле дегенде 7-8 турдагы өткөт. Азыр оң канаттан Кайрат Жыргалбек уулу айыпталган ичинде Кайраттын узаткан пасы жана Эммануэль Ягер. Андан кийин 1-0 эсебинде Жалал-Абад шаарында Абдышат мурас тутуп алган болчу. Ал эми кубокто азыр Атай Жумашевдин соккусу жана Элмадин Мамма Кайраттын жолун тосуп барууга ашыккан болчу. Фархат Мусабеков топто. Фархат Атайга, Атай Жумашев Ягерга, Ягердин соккусу гол! Эсеп дал ушул жерден 2-0 айланды жана Эммануэль Ягер өзүнүн карьерасындагы ушул кара сызыкка жол койду десем болот. Анткени жогоруда айтып өткөндөй эле ушул Эммануэль Ягер Кыргыз премьер-лигасында өтө көп болгон гол киргизе элегине мен чындыгында эсимен да чыгып калды качан ал гол киргизгени. Дал ушинтип Кыргыз премьер-лигасындагы Эммануэль Ягер бүгүн 9-голун жолдоп олтурат. Эсеп 2-0 айланды. Абдышатанын күйөрмандары дал ушул жерден сокку жолдогон мүмкүнчүлүк көп жаралган жок. Жана Арлен Шаршенбековдун чыгаруусу Ягердин баш менен жолдогон элек. Артем Сердюк Алириво Улуасенге. Алириво Улуасен топто Артем Сердюкту издеген. Касымбек Зиятовдун соккусу дагы бир сокку жолдонушу керек. Гол! Эсеп 2-1. Касымбек Зиятов. Ага эч ким пас бербеди, аны эч ким издебеди, бирок Касымбек Зиятов өзүнүн калоосу менен дал ушул жерден эсепти өзгөртүп олтурат. Эсеп 2-1 жана Касымбек Зиятов дал ушул жерден гол жаратты. Эсеп 2-1. Менимче Касымбек Зиятовдун голу команданын оюнуна кандайдыр бир интриганы кайрадан кайтарды деген ишеничте болуп туралы. Ал ортодо Абдышатта да алмашуу Эммануэль Ягер талант таштады дагы. Анын ордуна Мирбек Ахматалиев оюнга кошулду. Жана ардактуу футбол сүйүүчүлөр дагы талашынан кийин топ дагы да Абдышаттын карамагында. Кайрат Жыргалбек уулу бүгүн голго өтө жакын барууда жана гол! Кайрат Жыргалбек уулу бүгүн бир топ голдук учурларды жаратты. Жыйынтыгы өзү гол киргизип олтурат. Эсеп 3-1 жана Абдышат командасы бүгүнкү беттешке дал ушул гол менен чекит койду деп дагы мен ойлойм. Албетте мына кошумчаланган убактар деле соңуна келип жетти. Анын үстүнө Мурас Юнайтед бир оюнчуга аз калган болчу. Мунун бардыгы менимче команданын оюнчуларына оюнду азыраак өткөрүүгө дагы жана ардактуу футбол сүйүүчүлөрү калсын ышкырыгы жаңырды. Эсеп 3-1 Абдышат 45 упай менен дагы да болсо